Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун түзүлүү тарыхы 1990 жылдардын башына дал келет. СССРдин ыдырашы менен эгемендикке ээ болгон КМШ мамлекеттери пенсиялык системасына реформа жасай башташты. Ар бир мамлекет өзүнүн экономикалык потенциалына ылайык өзгөчө жана оптималдуу жолдорду тандап алышты. Эгемен Кыргызстандын калыптанышынын алгачкы жылдарында республиканын алдында пенсиялык системанын финансылык туруктуулугун кайра куруу, камсыздандырылган адамдардын жеке жоопкерчилигин арттыруу, пенсиялык төлөмдөрдү камсыздандыруу салымдарына ылайыкташтыруу боюнча оор жана татаал маселе турду. Ушунун натыйжасында эгемендикке ээ болгондон кийин пенсия саясатын жөнгө сала турган орган катары Кыргыз Республикасынын социалдык фондун түзүү зарылчылыгы пайда болгон. Ошентип, Кыргыз Республикасынын пенсиялык системасын кайра түзүү 1993 пенсиялык фонддун Кыргызстандын профсоюздар федерациясынын кеңешинин социалдык камсыздандыруу фондунун жана Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин мамлекеттик иш менен камсыз кылуу фондунун базасында Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун түзүлүшү менен башталган. 1994 29 апрелиндеги номер 267 токтому менен Кыргыз Республикасынын социалдык фонду Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу социалдык фонд болуп кайрадан түзүлгөн. Социалдык фонддун башкы милдети мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо жаатында макулдашылган саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, жарандардын мамлекеттик социалдык камсыздандырууга болгон укугун камсыздап, мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фондун түзүү, башкаруу, ошондой эле социалдык фонддун өзүнүн финансылык туруктуулугун камсыздоо милдетин аркалайт. Өткөн мезгил өз өкүмүн жүргүзүп, социалдык фонд бир катар татаал жолдорду басып өттү. Жылдардын өтүшү менен эгемендикке ээ болгон өлкөбүз акырындап телчигип, кадамын арыштай баштады. Акыры эл күткөн күн да келди. Тынымсыз аракеттердин натыйжасында социалдык фонд жарандардын ишенимине ээ болду. Социалдык фонд бул жеңишке ар бир кызматкеринин зор эмгеги, жогорку кесипкөйлүгү, чоң жоопкерчилиги менен жетти. Кызматкерлердин топтогон тажрыйбасы жана кадрдык дараметинин аркасынан социалдык фонд келечекте дагы пенсия саясатын жакшыртып, анын деңгээлин жогорулатууга байланышкан маселелерди ийгиликтүү чечүүнү жолго коюп келе жатат. Социалдык фонд иштеп турган мезгилде камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери боюнча мыйзамдар өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн таасири астында бир нече жолу өзгөрүүлөргө дуушар болгондугун белгилей кетүү керек. 1999 жылдан баштап 2009 жылдар аралыгында тарифтер 39%дан 27,25%га чейин, башкача айтканда 13,75%га. Алардын ичинен жумуш берүүчүлөр үчүн тарифтер 13,75%га чейин төмөндөтүлгөн. Ал эми бул жылы ишкерлерди колдоо менен көмүскөдөгү жумушчу күчүн ачыктоо максатында камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери 27,25%дан 12,25%га чейин төмөндөтүлдү. Ошондой эле социалдык фонд тарабынан мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жана чет өлкөлөрдө эмгектенген Кыргыз Республикасынын жарандарынын пенсиялык укуктарын камсыз кылуу жаатында эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча иштер улантылууда. Мезгилдин алдыга жылышы менен доор өзгөрүп, эл да жаңы нерсеге кадам таштоодо. Санариптештирүү дүйнө жүзүнүн булуң бурчуна чейин кеңири жайылып, аалам жаңы ачылыштарга ээ болуп аткан кезде социалдык фондда бул жаатта алдына бир топ максаттарды койду. Тагыраагы заман талабына ылайык социалдык фонд мамлекеттик пенсиялык камсыздоо тармагында кызмат көрсөтүүлөрдүн эффективдүүлүгүн жана сапатын жогорулатуу үчүн санариптештирүүнү колго алган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 785 000 пенсионер бар. Кыргызстандын булуң бурчунда жашаган пенсионерлерге пенсиясы жеткиликтүү, оңой болушу үчүн социалдык фонд болгон мүмкүнчүлүгүн жумшоодо. Айрыкча 2024 жыл социалдык фонд үчүн жемиштүү жыл болду. Себеби бул жылы өлкөдөгү пенсиянын минималдуу өлчөмү 6900 сомго жеткирилип, эгемен Кыргызстандын тарыхында рекордтук көрсөткүчкө жетти. Жашымда берсин мээнетти
карганда берсин дөөлөттө. Ар бир жаран аткарган ишинен майнап чыгарып, бир кезде маңдай тер төккөн ар бир күнү үчүн кийин анын кайтарымын көрүп, бактылуу карлыкта күн кечирүүгө тийиш. Өлкөдөгү жарандардын жаш кезинде жасаган эмгек күнү үчүн кийин камкордукка алган социалдык фонддун аткарган милдети мына ушуну тастыктап турат. Аларга кам көрүү, бир кезде өлкө үчүн жасаган мээнетинин акыбетин кайтаруу социалдык фонддун башкы милдети.